$97,5 миң пара алган атка минер кармалды. Ошто 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылды. Нарын дарыясынын жээгинен ымыркай табылды. Өзбекстанда селден 4 адамдын өмүрү кыйылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеону көрүш үчүн теманын астындагы колду басканды унутпаңыздар. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Нарын дарыясынын жээгинен ымыркай табылды. Нарын шарында ара төрөлгөн ымыркай табылды. Бул маалыматты Нарын облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Облустук милициядан билдиришкендей, 18 апрель күнү саат 13:20 чамасында каладагы базардын жанындагы Нарын дарыясынын жээгинен ымыркайдын жансыз денеси табылган. Булак аралаш маалымат. Ошто 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылды. Ош облусунун Кара Суу районунун Ынтымак айылында 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу облустук Ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, маркумдун сөөгү 20 апрелде эгин таласынан табылган. Алдын ала текшерүүдө каза болгон жаран Алай районунун тургуну 2000 жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Маркумдун жакындарынын айтымында ал 14 апрелде жолдошунун үйүнөн ата-энесинин үйүнө барган. Ал төркүнүнө эч нерсе айткан эмес. Ошол күнү үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Жакын туугандары эч кимге айтып, арыз менен кайрылган эмес деп айтылат маалыматта. Учурда маркумдун эмне себептен каза болгондугун тактоо үчүн тийиштүү экспертизалар дайындалып, ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. $97,5 миң пара алган атка минер кармалды. УКМК коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иштердин жүрүшүндө сот системасындагы маселени оң жагына чечип берүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынан акча каражатын талап кылуу фактылары боюнча маалыматтар алынган. Чүй облусунун Аламүдүн райондук өнүктүрүү фондунун директору жарандан жарандык ишти кароого кайра кайтаруу жана анын пайдасына жаңы чечим чыгарып берүү үчүн $35 миң талап кылганы аныкталган. Белгилей кетсек, жаран буга чейин бул маселени чечүү үчүн $97,5 миң өлчөмүндө накталай акча каражатын алган. Ошол эле учурда жаран мурда берилген акча каражаттарын $97,5 миң алган. Андан соң сот системасынын жогорку кызмат адамдарына шилтеме жасап, дагы кошумча $35 миң талап кылган. 2022 жылдын 21 апрелинде жаран кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 92 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 3 бөлүгүндө каралган обузалап пара алуу фактысы боюнча кармалып, УКМК тергөө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өзбекстанда селден 4 адамдын өмүрү кыйылды. Өзбекстанда селден 4 адамдын өмүрү кыйылганын Азаттыктын өзбек кызматы 21 апрелде жазды. Маалыматка караганда Кырсык Жизак облусунун Фариш районунда болгон. Мерт болгондордун 3-өө аял, 1-өө эркек киши экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Нөшөр жааган жаандан кийинки ташкын эгин далаларын, айрым үйлөрдү жана социалдык объектилерди каптаган. Учурда куткаруучулар Кырсыктын сепетин жоюу иштерин аткарууда. 20 апрелде Самарканд, Кашкадария жана Навой облустарында да сел жүргөн. Булак Азаттык.